Адвокат катары Орозайым Нарматованын кыймыл аракетине юридикалык баа бере кетсем. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 313 статья БИРП менен шектүү катары табылган. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер. Санкциясы 5 жылдан өйдө. Оор кылмыштардын катарына кирет. Айыбын угузууга негиз. Теологиялык соттук экспертизанын заключениясы. Алиевага деле милиция 2 эпизод менен айыбын угузду өздөрү. Анткени интернет мониторинг деген бар. Нарматова менен да ошондой. Интернет мониторинг жазалып турат күнүгө. Ал мониторингдин алкагында милиция өзү эле шектөөлөрдү жоопкерчиликке тарта алат. Андыктан мыйзам баарына бирдей. Садыр Жапаровдун эч күнөөсү жок бул жерде. Калыстык үчүн айта кетсем, бул кыздын мен бир гана видеосун көрүп таң калгамда. Ушундай дагы агрессия болобу, акылы жетпесе, бийликке эмне бар деп. Этика, адеп деген эмне экенин да бул кыз түшүнбөчү эле. Жаш кыз болобу, карыган чал болобу, мыйзам баарына бирдей болуу керек. Бирок милициянын сотрудниктери уведомление берип чакырыш керек эле. Бул жагы мыйзамсыз болуп калыптыр. Эл пикири Жыпаркүл Осмоналиева эжеден насаат сөз. Бул жерде президенттин эч тиешеси жок. Бул кыз элдин укуктарын, ынтымагын, биримдигин бузууда. Бул жерде эл шайладык, ажоону 80%. Ошол элдерге койбогон аттары калбады. Элдин пикири менен эсептешпей эле, өз дегендерин эле бербей, интернет булактары аркылуу канчалаган сөздөрдү жазышууда. Улуу да, кичүү да суранышты. Эч бир адамдын сөзүн сөз дебеди. Мурда ошол зектеп жүргөн адамды колдоп жүрүп эле заматта башка адамга айланды. Андан анык түшүнсө болот, көздөгөнүнө жетпей, өч алуу максаты экенин. Өзү уялбайбы? Сатылып кеткенине, бет тырмаарлык кылбай, мекен үчүн ал кыз күйүп бышкан жок. Африканын батыш аймагындагы Камерун өлкөсүнө кар жаады. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик телеканал СРТВ билдирди. Телеканалдын маалыматы боюнча, бейшемби күнү Бана жана Баку калктуу конуштарында мөндүр жаап жана кар жааган. Кардын калыңдыгы болжол менен 0,5 мм түздү. Бана шаарынын мэри Жан Батист Санхга бул көрүнүш климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экенин айтты. Кар менен мөндүр жаагандан кийин бир нече үйдүн чатырлары сынып, унаа кыймылы токтоп, бир катар плантациялар жабыркаган. Ырчы Бекборбиев парламенттик шайлоого дагы бир жолу катышууга ниеттенип жатканын Вести КЖ билдирди. Мен партияны тандап алдым. Бирок азырынча атын атабайм. Мен мандатка эч качан умтулган эмесмин. Жогорку кеңеште отурган депутаттар маданияттагы экономика сыяктуу маанилүү эмес тармак экенин азырынча түшүнө элек. Бул биздин улутту сактоого жөндөмдүү эң стратегиялык аймак деди ал. Ажымамбетов: эгер Камчыбек Ташиев элди алдаса, анда башка эч кимге ишенип кереги жок. Азыр эл мурдагыдай эмес, саясий сабаты жоюлган. Калп маалыматты таратуу менен элди бийликке каршы үгүттөйм дегендер жаңылышат. Мындай пикирин саясат талдоочу Актан Ажымамбетов билдирди. Мен Камчыбек Ташиев тууралуу калыс пикиримди билдирип келатам. Бирок аны туура эмес кабыл алып, пакта коюп жатасың дегендер да табылды. Мен айтып коеюн, ал кишини өмүрүмдө 2 жолу көрдүм. Биринчисинде Кумтөргө каршы митингге чыкканда кол алышып учурашкан. Экинчисинде Алай районунун Мурдаш айылынын эли, мага ошол айылдан чыккан 1-генерал Исакбек Монуевди жаштарга таанытуу максатында 4 жолу турнир өткөргөнүмө ыраазы болуп, чакырышып, эл уулу деген грамота тапшырышкан. Ошол убакта Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Бабановтарда Алай жергесинде жүрүшкөн экен, эл менен жолугушуусуна барып, депутаттарыбыз көп болгону менен Кыргызстаныбыз өнүкпөй жатат дегендей көз карашымды айткам. Андан соң Камчыбек Ташиев чакырып, калыс жигит экенсиң, биздин командага кошул дегендей сунушун айткан. Бирок тагдыр экен, ошол бойдон көрүшпөдүк. Ушул жашка келип, кайсыл саясатчы саясий сойку болуп кеткенин, кимиси секиргич экенин
Кантип билбейин, аны мен эле эмес, жалпы эл билет. Камчыбек Ташиев позициясына бекем турду. Бакеевдин убагында кызматын таштап чыгып кеткенин да билебиз. Бул мырзалык сапат. Андан кийин ага текшерүү болуп, бир мык таба албай коюшканы да маалым. Бул кишинин бизнеси өзүнө жетерлик экени, мамлекеттин бир ташына да зыян келтирбегени ошентип далилденбеди беле. Экинчиден, убактылуу өкмөттүн учурунда ош коогалаңы болгондо Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров башын канчыгага байлап коюп, элдин коопсуздугуна кам көрүп жүрүштү. Эми айткыла, ушуларды колдош керекпи же согушту баштап коюп качып кеткендердиби? Эми азыр Камчыбек Ташиев баласына чоң акча төлөп, чет өлкөдөн окутуп жатат дешүүдө. Ал бийликке келе электели, баласы атактуу футбол клубунда машыгып жатпады беле. Тескерисинче, кыргыздын намысына жарай турган жаштар өсүп келатат деп кубанышыбыз керек эмес беле? Ташиевди мамлекетти тоноп, анан ал акчага баласын окуткандай кылып көрсөтпөй. Азыр элдин саясий сабаты жоюлду. Мурда ар кандай маалыматтарга ишене беришчү. Учурда маалыматты заматта текшерип алууга болот. Технология өнүккөн заман. Ошондуктан айрым саясатчылар мурдагыдай кылып, элди каалагандай алдап, туура эмес маалыматтарды таратып жатып, бийликке каршы үгүттөй алабыз деп ойлошсо жаңылышат. Бир убактарда элди мал ордуна көрүп калышпады беле? 5 жылда бир барып, 1000 сом берип алдап коюп, малга чөп салып койгондой эле. Азыр андай кыла алышпайт. Ар бир адам өз абийирине жараша иш кылат. Бийлик алмашканда бир жигит каза тапты. Канча жигит көзүнөн айрылды. Ушуларды билип туруп, Камчыбек Ташиев ак иштебей кое албайт. Адамдык сапаты бийик. Анан ушундай адам элди алдаса, анда башка эч кимге ишенип кереги жок. Канат Эшатов. Өзбекстан, Тажикстан, Арменияга караганда биздин нефтинин баасы төмөн. Кыргызстандын мунай сатуучулар ассоциациясынын президенти менен маек. Азыркы учурдагы күйүүчү майлоочу майлардын баасынын өсүшүнө кандай факторлор таасир этип жатат? Бул дүйнө жүзүндөгү көрүнүш. АКШ акчасынын, баррелдин жана нефтиге болгон баанын өсүшү ушуга алып келүүдө. Бензиндин басымдуу бөлүгүн Россиядан алып келгенбиз. Ал жактагы дүң баалардын жогорулашы да себеп болууда. Бирок нефтинин баасы кескин өскөн жок да. Кандайча өскөн жок. Ал бир жумада кичине ылдыйлайт. Экинчи аптада кайра көтөрүлүп кетүүдө. Эгерде туруктуу бир баада кармалып турса, баасы өскөн жок деп айтса болот. Бирок биржада кичине ылдыйласа эле нефти төмөндөп баштады. Бензин да арзандашы керек деп туура эмес түшүнүк. Ал бизге келгенче 1,5 ай убакыт кетет. Биржада көрсөтүлгөн нарк келечектеги баа болуп эсептелет. Келишимде көрсөтүлгөн көлөмдөгү нефтини алып, иштетип чыгып сатканда гана бул баа бизге жетүүдө. Дүйнөдөгү бардык соода сатык доллар менен аткарылат. Бир дагы мамлекет өзүнүн улуттук валютасы менен сатпайт. Мисалы биз Россиядан доллар менен сатып алып, Кыргызстанда сом менен сатабыз. Кайра ошол сомду долларга айлантканда көлөмү азаят. Ошондон улам дагы баа өсүп жатат. Себеби бир жыл ичинде биздин сомдун девальвациясы 21% өсүп, наркын бир топ жоготту. Бул өтө терс көрсөткүч. Россия менен сүйлөшүүлөр аркылуу бааны төмөндөтүүгө болобу? Сүйлөшүүлөр бул маселени чечпейт деп ойлойм. Алар товарын чыгашага сатпайт да. Өздөрүнүн кызыкчылыгын биринчи ойлойт. Мисалы Кыргызстан, Европа жана Балтика мамлекеттерине караганда күйүүчү майлоочу майдын 1 тоннасын 100 долларга арзаныраак алабыз. Буга карабастан кымбатчылык каптады. Бүгүнкү күндөгү Россия менен биздеги баа бирдей. Алардагы чекене баада 80 тыйынга айырма болушу ыктымал. Ал эми Өзбекстан, Тажикстанга караганда бизде бир кыйла төмөн. Ушул тапта Арменияга салыштырмалуу баа 20 сомго ылдый. Өзбекстанда АИ 92 бизден 9 сомго кымбат. Кыргызстанда 50-60 сом болуп жатса, аларда 64 сом 70 тыйын. Ошондо баа мындан дагы өсөбү? Биздин божомолдор боюнча баа турукташы керек. Анткени азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча нефтини өндүрүү көлөмдөрү чоңоюп, акыркы 2-3 жуманын ичинде Россияда аз болсо да баа турукташып калды. Биз эми ошол баанын ылдыйлашын күтүп жатабыз. Эгер ушул эле темп менен кетип, дүйнөдө нефть өндүрүү арбыса, биздеги баалар дагы арзандай баштайт.